Кыргызстандын билим берүү системасы менен таанышкым келди. Эмнеге билим берүү системасында жаңы методдор пайда болду? Окуучулар бизге мындай сабак кызыктуу эмес, башкача окугубуз келет деп. Бирок ар бир директор ушундай эмес да. Тамакты курсак тоюш үчүн жебейт. Япон болуп мындай жаралган үчүн алар тартиптүү да деп көптөр түшүнөт. Бир мектепте абдан көп бала окуганын көрүп таң калдым. Билимдүүлөр гана ийгиликке жетет деген бир концепция үстөмдүк кылган. Бир тараптуу эле мугалимден окуучуга команда кете берсе болбойт. Мамлекеттин негизги байлыгы бул адам ресурсу. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Япониядан келген белгилүү педагог Муроока Такааки-сан Япониянын 15 жыл мурунку билим берүү тармагында башталган реформаларды реформаларга активдүү катышкан, Японияда 10 миңден ашык мектептин директорлорун тарбиялап өстүргөн аябай чоң сыйлуу коногубуз келди. Бүгүнкү интервьюну япон тилинде кылабыз, анткени Муроока-сан кыргызча сүйлөбөйт экен. Ошон үчүн сиздердин назарыңыздарга Муроока-сандын интервьюсун тартуулайбыз. Саламатсызбы? Муроока-сан, биринчиден сизге Япониядан атайын Кыргызстанга чейин келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Кечээки семинар абдан ийгиликтүү өттү деген ойдомун. Учурда жаңы окуу жылы башталып, кыргыз эли, ата-энелер жана мектеп кызматкерлери бул мезгилде бир топ толкунданып, тынчсызданып турган убакыт. Анан кечээ сиз көптөгөн суроолорго жооп берип, семинардын катышуучулары сизден көп суроолорго жооп ала алышты. Бардык катышуучулар сизге ыраазы болуп кайтышты деп ишенем. Ошондуктан бүгүнкү сиз менен жолугушууда ошол көп суроолорго дагы бир жолу жооп алсак, элдер кызыгып турган суроолорго дагы тереңирээк кайрылсак дейбиз. Сиз Кыргызстанга келгенде кандай таасирлендиңиз? Биринчи ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бул жолу Кыргызстанга келүүмдүн себеби чынында быйылкы жылдын июнь айында Ибарат айым сиз баштаган делегация Japan Study Tour деп аталган программа аркылуу Япониянын мектептери менен таанышууга келишкен. Ошондо кыргызстандык коллегалар Япониянын билим берүү системасына абдан кызыгаарын байкап, өзүм дагы Кыргызстан менен жана Кыргызстандын билим берүү системасы менен таанышкым келди. Ал үчүн Кыргызстанга келүүнү чечтим. Чоң рахмат. Кыргызстанга келгенде кандай сезимдер пайда болду? Албетте, биринчи кезекте сиздер жакшы билгендей, Япон эли менен кыргыз эли көп жагынан окшош деп айтышат. Боордош элдер деп да айтсак болот. Жаратылыш укмуш кооз экен. Бул жагы абдан жагып жатат. Бул жакта 10 күндөн ашык жүрдүм, өзүмдү тынч жана жеңил сезип жатам. Мектептерди кыдырып көргөндө эң биринчи көзүмө учураган нерсе окуучулардын саны абдан көп экендиги болду. Бир мектепте абдан көп бала окуганын көрүп таң калдым. Мындай жагдайда албетте мугалимдерге бул оңой болбосо керек деп ойлойм. Муроока-сан, сиз Японияда көп жылдар бою мектеп директору болуп иштегенсиз. Ошондой эле мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча иштерди алып баргансыз. Жана Япониянын билим берүү тармагын өнүктүрүүгө чоң салым коштуңуз деп ойлойм. Быйыл июнь айында Японияга барып келген Кыргызстандын президенттик лицейин да барып өз көзүңүз менен көрдүңүз. Көптөгөн биздин жеке менчик мектептерди да кыдырдыңыз. Мамлекеттик мектептерди да көрүп чыктыңыз. Кыргызстанда мамлекеттик мектептердеги балдардын саны өскөндөн өсүп баратат. Деги эле Кыргызстанда бала көбөйүп атат деген жалпы көрүнүш бар. Бирок Японияда билим берүү реформалары качан башталган? Кандай жолдорду, кандай кыйынчылыктарды басып өткөн? Жана азыркы учурда кандай абалда экен кеңири түшүндүрүп берсеңиз. Мен бул жолу Бишкек шаарында 4000 окуучусу бар мектепти көрдүм. Ошондой бала көп мектеп болсо, окуучулардын көптүгү бул бир топ тата алмас эле.
Тактап айтканда, мугалим балага кантип жардам бериши керек деген нерсе мына ушул чоң суроо. Мындан 20 жыл мурун Японияда мына ушул суроо эң чоң маселе болгон. Мугалим класстагы 35-40 балага бир тараптуу сүйлөп, сабакты бир тараптуу өтүп койчу. Ошону менен окуу процессин бүтүрүп коет эле. Бирок акыркы жылдары биз да билим берүү системасында чоң өзгөрүүлөрдү киргиздик. Балдарды өз алдынча ойлонууга, маалыматты өзү издеп табууга үйрөтүүгө билим берүү системасы ыкташып келе жатат. Кыргызстанда Японияны өнүккөн өлкө катары жакшы билишет. Япониянын технологиясы абдан өнүккөн, сапаттуу продукция чыгарган өлкө катары таанылган. Андыктан көптөр Япониянын билим берүү системасы да жогору сапатта деп ишенет. Кээ бирөөлөр бул тууралуу тереңирээк түшүнүгү бар, а кээ бирөөлөр үстүртөн гана таанышат, бирок алардын деле ишеними чоң. Ошондуктан Кыргызстанда Япониянын билим берүү системасына абдан чоң кызыгуу бар. Мисалы, менин билишимче, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Япония абдан оор абалда болгон. Ошол мезгилден тартып Япониянын экономикасы тез өнүгүп, бул учурда билим берүү системасы өтө чоң ролду ойногону жалпыга белгилүү. Ал учурда Японияда балдарды көп билим алууга, тест жана экзамендерге даярдоо жана билимдүүлөр гана ийгиликке жетет деген бир концепция үстөмдүк кылган деп ойлойм. Бирок бул көз караш кандайча өзгөрдү, эмне үчүн өзгөрдү жана эмнеге билим берүү системасында жаңы методдор пайда болду? Мына ушу тууралуу түшүндүрүп берсеңиз. Сиз абдан туура айттыңыз. Япония экинчи дүйнөлүк согуштан кийин чындап эле чоң кыйынчылыктарды башынан кечирди. Японияда дээрлик эч кандай табигый ресурстар жок болгондуктан мамлекеттин негизги байлыгы бул адам ресурсу. Демек, билим берүү, башкача айтканда, күчтүү адамдарды өстүрүү зарыл болгон. Ошондуктан согуштан жабыркаган ошол мезгилде билим берүүгө чоң басым жасалган. Ал учурда бизде жогоруда айткандай бир тараптуу окутуу методикасы колдонулган. Балдарга мугалимдер бир тараптуу эле тапшырма берип, сен айт, сен жатта, сен отур, сен тур деп эле 100 балл албасаң болбойт деген талаптар коюлган. Бул процесс бир канча жылдар бою ийгиликтүү иштеп, балдар жакшы окуп, жогорку билимге ээ болуп, жаңы ойлоп табууларды ишке ашырып, экономиканы өнүктүрдү. Бирок акырындап заман өзгөрүп, жаңы технологиялар, мисалы, сиз колдонуп жаткан смартфондор, компьютерлер, ошондой эле жасалма интеллект пайда болуп, мектептерде буларга ылайыктуу билим берүү жетишсиз болуп калды. Мындай жаңы заманга жаңы муунду кантип жашоого даярдаш керек деген суроо пайда болду. Ошондо окутуу ыкмаларын өзгөртүүгө кириштик. Заманбап балдарды тарбиялоо максатында билим берүү методикаларынын өзгөрүлүшү зарыл болду. Балдардын өз алдынча маалымат табууга жана изилдөөгө үндөгөн жаңы методикага өтө баштадык. Бирок бул процесс бизде деле болгону 15-20 жыл мурда башталды. Мурдагыдай сен үйрөн, сен жатта деген система иштен чыгып, азыр Япониядагы жаңыча окутуу жолдоруна өтүп жатабыз. 15 жыл мурун деген чындыгында бул абдан жакынкы эле убакыт, өтө деле алыс эмес.
Бирок ошол 15 жылдан дагы мурунураак ондогон жылдар бою сиздерде бир тараптуу окутуу системасы өкүм сүрүп келиптир. Азыркы Кыргызстанда да мындай методдор абдан кеңири колдонулат. Бирок мугалимдер ошондой бир тараптуу сабак өтүүгө көнүп калышкан. Же бул ыкмадан башкача окутуу ыкмасы жок деп эсептешет. Андай мугалимдерге мисалы сенин иштегениң туура эмес, жаңыча үйрөн деген сыяктуу киргизүүлөр бул бардык эле мугалимдер макул болбосо керек деп ойлойм. Кээ бир мугалимдер билип турса да эски системадан баш тарткысы келбейт. Себеби алар өзүн мыкты деп эсептешет. Же аларга ошол эски ыкма адат болуп мындай сиңип калган. Ошол эле учурда мамлекет азыркы мезгилдин талабына ылайык билим берүү зарылдыгын түшүндүрүп, мугалимдерди жаңы методдорго көндүрүүгө үндөш керек, үйрөтүш керек. Мына ушундай процессти мугалимдер менен кантип чогуу басып өттүңүздөр? Бул абдан туура суроо. Чынында мугалимдер үчүн эски ыкмалар менен сабак берүү эң ыңгайлуу. Ар бир чоң киши жаңы реформаларды кабыл алуу кыйын экенин билет. Мен да мектеп директору болуп иштеп турганда мугалимдерге сиздин окутуу ыкмаңыз туура эмес, заман өзгөрдү деп айткан күндө деле алар өзгөрүүгө макул болбойт эле. Бирок бул процессти өзгөрткөн нерсе балдар болду. Японияда 15 жыл мурун класстын урашы деген түшүнүк пайда болгон. Окуучулар бизге мындай сабак кызыктуу эмес, башкача окугубуз келет деп окуудан баш тарткан класстар пайда болгон. Ата-энеден да биринчи окуучулар өз мезгилине ылайык билим алгысы келет. Андыктан алардын үнү күчөп, мугалимдер акырындык менен өзгөрүүгө аргасыз болушту. Японияда мугалимдер балдарды жакшы көрүшөт. Андыктан балдардын талабына жооп берүү үчүн өзгөрүү жолу башталды. Албетте, бул процесс толук аяктай элек. Бирок азырынча балдарга ылайык билим берүү жолдорун ишке ашыруу жолундабыз. Ошондуктан реформаларды баштаган директорлор же жетекчилер эмес, тескерисинче коом жана окуучулар болду. Рахмат, Муроко-сан, сиздин мектеп директору катары тажрыйбаңыз 20 жылга жакын экен. Азыркы күнгө чейин 10 миңден ашык Японияда мектеп директорлорун өстүрүптүрсүз. Мектептерди жана билим берүү системасын өзгөртүүдө директорлор абдан маанилүү ролду ойнойт деген сөздөрдү сизден көп жолу уккам. Японияда директорлор кантип даярдык көрөт? Мектептерди реформалоо үчүн алар мамлекет менен кандай кызматташат? Мисалы, кечээки семинарда айтылгандай, директорлор өздөрүнүн мектептеринде кандайдыр бир жаңы өзгөрүш киргизүү пландап, аны презентация кылып, анан мамлекеттен бул үчүн атайын бюджет ала алат экен. Анан ал өзгөрүшкө аракет жумшап, ал тажрыйбасы менен башка мектептер менен да бөлүшөт деп айтып бердиңиз. Ушундай система азыркы Кыргызстанга жетишпей жатат деп ойлойм. Бул тууралуу кеңири айтып берсеңиз. Директорлор 5-6 жылда бир жолу атайын даярдыктан өтүшөт. Бул мыйзам боюнча эмес. Директорлор өздөрү мезгилдин талабына ылайык жаңы нерселерди үйрөнүү зарылдыгын түшүнүшөт. Мисалы, мектептин менеджменти жөнүндө биз ири ишканалардын жетекчилеринен же ири компаниялардын негиздөөчүлөрүнөн үйрөнгөн учурларыбыз көп.
Мектеп деген өтө чектелген чөйрө. Ошондуктан жогоруда айткандай, мугалимдер өзгөргүсү келбейт. Директорлор дагы ошондой эле. Биринчи, директорлор өзүлөрү реформа кылуу зарылдыгын түшүнүшү керек. Бул үчүн директорлордун даярдыгы өтө маанилүү. Директорлордун билим алуусу аны менен иштешкен мугалимдерге да дем берет. Мен иштеген райондо, мисалы, мектеп директорлору жылына бир жолу өз мектептеринде кандай өзгөрүүлөрдү киргизе алды, кандай өзгөрүүлөргө бюджет керек экенин сунушташат. Мен өз мектебимде тамак аш тарбиясын жакшыртуу үчүн сунуш киргизип, презентация аркылуу кошумча бюджет алганмын. Андан кийин ал программанын ийгилиги башка мектептерде да таралды. Ошондуктан директорлор өз ишмердүүлүктөрүн башка мектептерден да үйрөнүп, тажрыйба алмашып турушат. Ушундай ыкмалар менен иш жүргүзгөнбүз. Бирок азыр сизди угуп жатып бир нерсени элестеттим. Мисалы, сиз Муроко-сан абдан идеяңыз бар, жаңы нерселерди сынап көргүңүз келет жана бул боюнча жигердүү иш алып барган директор болушуңуз мүмкүн. Бирок ар бир директор ушундай эмес да. Мисалы, айрымдары тынч мүнөздүү, идеялары жок, же эл алдында чыгып өзүн көрсөтө албашы да мүмкүн. Демек, бардык директорлор реформа презентациясын жазоого милдеттүү болбосо, анда активдүү, мындай жигердүү директорлор алдыга чыгып, жоошураак директорлор ордунан жылбай калса, мындай кырдаалда деле негизи өнүгүү мүмкүн. Туура. Кээ бир директорлор жаңы иштерди жасоонун кереги жок деп эсептешет. Ошондуктан ар бир директор милдеттүү түрдө презентация жасашы керек деген деле эреже жок. Бирок мындай иштерди жасабаган директорлордун мектептеринде мугалимдер директор бул ишти кылыңызчы деп өзүлөрү суранып түртүп башташат. Демек, бул процесс төмөн жактан жогору карай кыймылдап жүрүп отурат. Кыргызстандын менталитетинин бир өзгөчөлүгү бул бизде сынактарды абдан жакшы көрөбүз. Мисалы, ыр жагынан же болбосо би жагынан сынактар көп өткөрүлөт. Мектептер өз ара иш-чараларды өткөрүп, жарышып, маданият иш-чараларын уюштуруп, конкурс, сынак, фестивалдарды абдан көп өткөрүшөт. Бирок бизде менеджмент жагынан сынак өнүккөн эмес экен. Ушундай сынак кылсак дагы абдан кызыктуу болсо керек деп мен ойлоп калдым. Сиз өзүңүз мектеп директору болуп турган учурда мектеп ашканаларында киргизген реформаңыз мага абдан кызыктуу болду. Кыргызстандын Олимпиада комитетинин башчысы менен сиз жолукканда дагы сүйлөшкөн, ушул мектеп ашканасы жөнүндөгү талкуу кылдык. Ошол талкуу мага абдан кызыктуу болду. Кыргызстандан быйылкы жайкы Олимпиада оюндарында 16 спортчу катышып, 6 медаль утту. Бул абдан жакшы жыйынтык деп кыргыз эли кубанып турат. Бирок бир четинен Японияны карасак, 45 медаль алып, дүйнөдө 3-чү орунду алды. Япония, Кытай жана АКШны кууп жетти десек болот. Сиздин оюңузча, ушул Япониянын ушундай ийгиликке жетишинин себеби эмнеде болду экен? Жана япон спортчуларынын ден соолугун кантип күчтөндүрөт? Мен айткан нерсе туурабы же туура эмес экенин билбейм. Бирок бир нерсени так айта алам. Япониядагы мамлекеттик мектептерде дене тарбия сабактары бар. Бул сабактар спорттун белгилүү бир түрүн өздөштүрүүгө эмес,
Мисалы, дзюдо же күрөш сыяктуу эмес, жөн гана ар кандай спорттун түрлөрүн үйрөнүүгө багытталган. 6 жыл бою балдар ар кандай спорттук көндүмдөрдү өнүктүрүшөт. Ошол эле учурда Япониянын мектептеринде тамактануу маданиятын үйрөтүү системасы бар. Милдеттүү түрдө ар бир мектепте диетолог иштейт. Тамактардын калориясы, майлуулугу, белоктор жана башка азык заттары кылдаттык менен эсептелип берилет. Балансы бар тамактануу аркылуу балдардын денесин туура өстүрүү деген нерсеге 1 класстан баштап өтө чоң басым коюлат. Дене бойдун туура калыптанышына жетишүүдө бул абдан маанилүү нерсе. Демек, бул тамак аштын калориясынан бери эсептеп берилет деген сөздүн негизи тамак бул курсак тогозгон максатта гана берилбестен, балдардагы ден соолук үчүн бул азыктар кандайча таасир этерин үйрөнүшөт экен да. Ден соолукка кам көрүү жана дене тарбия сабактары менен тамактанууну дагы изилдеп, мындай ар тараптуу аракет аркылуу балдардын өздөрүнүн ден соолугу жөнүндө билимин тереңдетет экен деп түшүндүм. Тамактануу бул тамактануу маданияты деп айтылат. Демек, мугалимдин ишинин бир бөлүгү. Бул окутуунун дагы бир бөлүгү. Мугалимдер жөн гана тамак таратуу эмес, балдар менен бирге кол жууйт, тамак ашты бөлүштүрүү, анан чогуу итадакимас деп айтат. Аягында чогуу жыйнайт, анан тазалайт. Кыскасы, балдарга тамактануу маданиятын адептүүлүктү сиңирүү бул класс жетекчинин жоопкерчилиги. Бул дагы балдардын инсандык өнүгүүсүнө да түздөн түз тиешелүү болот экен да. Ооба, албетте. Тамакты курсак тоюш үчүн жебейт. Тамактануу үчүн кандай эрежелерди сакташ керек? Мисалы, кол жууш керек. Ал эрежени балдар үйдө да аткарышы зарыл. Быз сымылда деп ооз тийгенде же оомийин деп ыраазычылык билдиргенде балдар аны чогуу аткарышы керек. Жөн эле балдарга алдына тамак келди, жеди, бүттү эмес. Тамактануу бул чогуу кызматташуу деген нерсе экендигин күнүгө аң сезимге киргизүү зарыл. Кыргыздарда дагы колду жуу маданияты албетте бар. Илгертен көчмөн жашоодо биздин ата-бабаларыбыз үйгө киргенде колду жууп киришкен. Мындай маданият бизде дагы бар. Андан кийин Советтер Союзунун билим берүү системасында да бизге колду жууган гигиенаны, мындай сүрөттөрдү илип коюп жакшы үйрөткөн. Бирок бизде ал кол жуу деген нерсенин ары жагындагы мындай тамак маданияты, этикет же болбосо азыктардын витаминдери жөнүндө билим берүү мындай тереңдетилбей калгандай сезилет. Жанагы спорт жөнүндө сөзгө кайра кайрылсак, окуучулар дене тарбия сабагында булчуңдар жөнүндө гана эмес, мисалы туура тамактануу жөнүндө да сиздерде сабак өтүлөт экен. Ошол жогоруда айткандай, Японияда мындай дене тарбия сабактары дагы, мисалы 15 жыл мурун сен чурка, сен тур, сен отур деген сыяктуу бир тараптуу мындай буйрукка негизделбей, дене тарбия сабагы дагы башкача өзгөрдү да, Ооба, өзгөрдү. Илгерки заманда баардыгы атандашчу эле. Баардык сабактар бул сенин колуңан келеби же келбейби деген нерсеге негизделип өтчү. Жөн гана матраста оодарыла алабы же оодарыла албайбы, турникке тартыла алабы же тартыла албайбы, ылдам чуркайбы же жай чуркайбы. Ушундай колунан келеби же келбейби деген баалуу эле маанилүү болчу. Анан албетте окуучулар спортту жактырбай калган учурлар көп болгон. Мен аны аткара албайм деп коет бала. Бирок эң маанилүү нерсе бул бала кезде денени кандайдыр бир кыймылдарга көндүрбөсө, чоңойгондо ал дене кыйналып калат.
денесин кыймылдатып, тоголонуп, жыгылып көрбөгөн бала чоңойгондо бир нерсе болсо, ал паника болушу мүмкүн. Ошондуктан Японияда 15 жыл мурун дене тарбия сабактары бул машыгып, атаандашып, утушка жетүү эмес, жөн гана денени ар кандай тажрыйбаларга көндүрүү деген багытка түшкөн. Демек, 15 жыл мурун өзгөрүүлөр кирип, дене тарбия сабагында реформа болуп, тамак аш жөнүндө дагы сабактар өтүлө баштаган үчүн, баланын кызыкчылыгына көп фокус жасалган үчүн, анан 15-20 жылдан кийин Японияда ушундай медальдар көбөйдү десек болот экен да. Олимпиада медалдары бул өзгөрүүлөрдүн түздөн түз натыйжасы деп айтыш кыйын. Бирок азыркы медаль уткан спортчуларыбыз дал ушул реформалардан кийин мектепке кирген муун. Ошондуктан дене тарбия сабагынын реформалары натыйжа катары Олимпиада медалдарын көбөйттү десек болот. Спорттагы билим берүүнүн бир бөлүгү, демек дене тарбия сабагынын багытын өзгөрткөндө гана ушундай көзгө көрүнгөн бир өзгөрүүлөр байкала баштады десек болот экен да. Спорт болобу, кайсы тармак болбосун, мамлекеттин өнүктүрүү үчүн сиз жогоруда белгилегендей адам ресурсун өнүктүрүү зарыл. Ошол 15 жыл мурун Япониянын билим берүү тармагындагы реформасын баштоодо ошол учурдагы балдардын келечегин калыптандыруу үчүн кандайдыр бир максаттар, мисалы Япониянын коомун кандай кылып курабыз деген бир стандарттар алынса керек. Японияда билим берүү системасынын негизги 3 максаты билим, адептүүлүк жана дене бой деген 3 элементке негизделген. 15 жыл мурун коом өзгөрө баштады. Ошондо биз буга чейинкидей баланы бир тараптуу окутуу жетишсиз экендигин түшүндүк. Мугалимди карап турчубуз, Башкача айтканда, мурун мугалимдерге басым жасалса, азыр болсо окуучуларга басым жасала баштады. Ошондуктан биз эми балдарды жашоодо кантип өз алдынча болуш керек деген суроонун үстүндө ойлоно баштадык. Балдар жаңы билимдерге кантип жете турганын, келечекке кандай даярдык көрүү экенин билиши керек. Ошондуктан азыркы билим берүү системасы жашоого керектүү акылды топтоого, балдарды кыйынчылыктарга даярдоого багытталган. Ооба, учурда көптөгөн жаңы илимдер пайда болууда, мугалимдер жетишсиз болуп атат. Мисалы үчүн бир нерсени үйрөтүп берген атайын педагог жок болушу мүмкүн, же болбосо информациянын көптүгүнөн абдан кыйналып, балдар негизи өз алдынча окуй билүүсү жана жашоого керектүү жөндөмдөрдү өнүктүрүүсү өтө маанилүү. Япониянын билим берүү реформасынын бир максаты мына ушул балдарды өз алдынчалыкка үйрөтүп коомго даярдоо. Андан дагы тышкары Кыргызстанда көптөгөн адамдар япондордун мындай адамдык сапаттарына өтө таң калышат. Аларды тартиптүү, кечпейил, же болбосо убакытты аябай сактайт, кезекти мындай тизилип жакшы сактайт деп таанышат. Анан бул нерсе негизи япон болуп мындай жаралган үчүн алар тартиптүү да деп көптөр түшүнөт. Бирок мен өз көзүм менен Японияны көрүп, ал жакта өзүм билим алган үчүн мен мындай ойлорго көп кошула албайм. Анан көп айтам, япондор ошондой болуп төрөлүп чоңоет эмес. Бул жөн гана бала бакча жана мектептердин тарбия системасына, билим берүү системасына киргизилген методдор деп көп айткым келет. Япониянын мектептеринде баланы өз алдынчалыкка аябай багыттайт. Мисалы, кийимдерди чечингенде, кийингенде өз алдынча болушат. Тапшырмаларды өздөрү аткарышат. Же болбосо күн тартибин дагы өз алдынча тейлөөгө үйрөтүшөт.
негизи бала өзүнүн күчүнө ишенип, өзүнүн күчүнө таянып окуп кетүүсү абдан маанилүү экен. Ушуну билим берүү тармагы ишке ашырып жатат деп мен аябай ишенем. Негизи билим деген нерседен дагы бул өтө маанилүү тарбия деп ойлойм. Ооба, ошондой. Муну кандай түшүндүрсөм экен? Биз муну атайын туура тартиптүү баланы тарбиялоону максат катары жасап жаткан жокпуз. Мисалы, Жапон мектептеринде дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү эртең мененки жыйындар болот. Жалпы мектеп окуучулары директордун сөзүн кунт коюп угушу керек. Ал директордун сөзүн угуш үчүн балдар тизилип, тынчтанбаса бардыгына угулбайт, же болбосо балдар кезеги менен тизилип турса, ким жок экенин билип, түшүнүктүүрөөк болот. Демек, бул тартип үчүн эмес, ишти эффективдүү аткарыш үчүн жаралган эрежелер. Демек, оптимизация кылыш үчүн. Мурунураак биз кеп кылган Япониядагы бут кийимди текчеге жыйноо, мектептин ичинде кийген бут кийимге алмаштыруу, бул бизге эмнени берет? Мугалим ошол бут кийим жыйналган текчени бир караса эле, класста канча бала бүгүн келген жок деген нерсени бир секундта билсе болот. Мугалим бүгүн ким келген жок деп түшүнөт, Андан тышкары, сабак учурунда окуучу класстан чыгып кетсе, муну дагы бут кийимге карап билип коюшат. Аттарын айтып, бүгүн ким бар, ким жок деп белгилебейбиз сиздерде? Азыр андай аты менен санаганды дээрлик аткарбай калдык. Ишти оптимизациялоо үчүн өзгөрүү киргизилген. Балдар бирок эмне үчүн муну жасаш керек деп сурай беришет. Ошон үчүн балдарга ар бир кыймылдын маанисин, максатын түшүндүрсө, алар аткара башташат. Демек, бала аткарып жаткан иш аракеттин маанисин түшүнсө, аны жасайт экен да. Жасайт. Ошон үчүн мен жогоруда айткандай, бир тараптуу эле мугалимден окуучуга команда кете берсе болбойт. Анткени сен муну кыл, муну кылба дей берсе, акыры андай командалар эч кандай мааниге ээ болбой, балдардын кыжырын кайнатат. Биз муну эмне үчүн кылышыбыз керек? Баланы дагы ойлондуруш керек экен да. Бул Япониянын билим берүү системасын куруп келген. Балдарга бир демилгени айтсак, биз ар дайым анын маанисин жана максатын тынбай кайталайбыз. Натыйжада анан алар светофордун эрежесин же башка болгон коомдогу эрежелерди түшүнүп, сактаган адам болуп чыгышат. Демек, көндүрүп салат экен да, Мынтип баланын денесине сиңирип, мектепте эле көндүрүп тарбиялап коет экенсиздер да. Ооба. Мисалы, Кыргызстанда деле ошондой тартипке салабыз. Мисалы, чуркабаш керек деген сыяктуу, же болбосо оң жак менен баскыла, же болбосо тепкичти туура колдонгула деген сыяктуу. Ал мындай балдар өзүнө камкор болуш үчүн. Бизде деле ошондой эрежелер бар. Бирок балдар аны жакшы эрежени сакташпайт. Же болбосо мугалимдер улам айтыш керек, чуркабагыла деп мындай кыйкырып, үнүн бийик чыгарып айтса, бала ошол командадан мисалы үчүн корккону үчүн ал эрежени сактап берет деген сыяктуу нерселерди мен байкайм да. Ушул жагынан Япония кандай иштерди жүргүзүп мындай иштейсиңер? Японияда деле мурун Кыргызстандагыдай эле болчу. Мугалимдер кыйкырып, окуучулар коркконунан баш ийчү. Бирок азыр башкача ыкмалар колдонулуп жатат. Мугалимдердин айтканын угузуу эмес, балдар бири-бирине тоскоол болбош үчүн шарт түзүлөт. Мисалы, жолдорду белгилеп, чийимдерди сызабыз, тепкичтерге багыт көрсөтүүчү белгилерди коебуз.
Демек баланын көзүнө көрүнгүдөй кылып сызык сызып коюш керек, Көзгө көрүнгөн белгилерди колдонуп, тартипти камсыз кылабыз. Япониянын станцияларында көп көрөбүз, Кыргызстанда деле ушуга окшош болуш керек деп ойлойм. Окуучулар бири-бирин тыйып, тартипке келтире баштайт. Кичинекей балдар эрежелерди көбүрөөк сактайт. Ошон үчүн балдарга түшүнүктүү эреже болсо, мисалы чоңураак балдар чуркап кетсе, кичинекей балдар аларды токтотуп кое алат. Өздөрүн тарбиялайт экен, Мугалимдер дайыма эскертип туруудан чарчашат жана окуучулар аларды угушпайт. Японияда деле окшош экен да биз менен. Ошондуктан мугалимдерге жумушту жеңилдетүү үчүн балдарга көрүнүктүү белгилерди колдонуу керек. Балдарды бири-бирин тарбиялоого үндөсө болот. Демек балдарга ошондой шарт гана түзүп бериш керек экен да. Көзгө көрүнгөн эрежелер болсо, мына көрүнүп турат го деген сыяктуу окуучулар бири-бирине эскертип, эрежелерди аткарып башташат. Ошентип кичинекей коомду түзүшөт. Ооба, сиз айткандай, мектеп бул балдардын коому. Окуучулар өздөрүнүн коомун өздөрү курушу керек. Демек мугалимдер балдарга бул силердин коом, өзүңөр кургула деп лидерликти балдардын өздөрүнө багыттайт экен да. Ооба. Ушундай багытта кетсе, жогоруда айткандай, балдар бирин-бири тыйып, тарбиялап башташат. Бул жакта жазылып турбайбы деп, Ооба. Сонун көрүнүш экен. Мугалимдер өзүнө жеңилдик кылат экен да. Албетте, бул мугалимдер үчүн эң сонун. Мындай багыттагы тарбиялоо окуучулардын өздөрүнө абдан жагат. Мисалы, алар өздөрү биздин мектепте эч ким чуркабайт деп сыймыктануу менен айтышат. Бул балдардын өсүшүнө жана өз күчүнө ишенимин арттырат. Ушул мисалдарды жалпылап айтканда, мугалимдер мындай жогорудан буйрук берип аларды аткаргыла деп айткандын ордуна, окуучулар өздөрү эрежелерди түзүп, мындай өздөрүнө түздүрүп, ошол эрежелерди сакташына жардам берүү керек дегенди билдирет экен. Ооба, так ошондой. Албетте, балдар чуркабоо керек экенин, оң тарап менен басуу керек экенин билишет. Бирок мындай шарттар түзүлбөсө, алар эмнени жана кантип жасоону билбейт. Ошондуктан аларга колдоо көрсөтүп, калганын өздөрү жасап көрсүн дегендей болуш керек. Чоң рахмат. Көп нерсе сүйлөшкөн сайын дагы көп суроо пайда болуп кетет экен. Бирок убакыт чектелүү болгондуктан мен сизден акыркы суроону сурагым келет. Кыргызстанга алгачкы жолу келип атасыз. Бул өлкөдө сиздин байкаган нерселериңиз жөнүндө айта кетсеңиз, ошондой эле Кыргызстандагы сиздин кесиптештериңиз менен мындан ары чогуу иштеп, кандай долбоорлорду биргеликте ишке ашыргыңыз келет жана кандайдыр бир сунуштарыңыз болсо белгилей кетсеңиз. Менин оюмча, Кыргызстандагы билим берүүнү өнүктүрүү үчүн башка өлкөлөрдүн окуу методикаларын киргизүү бул бир максат. Бирок эң негизгиси мугалимдер жана директор бири-биринен үйрөнүп, билимдерди жогорулатуу зарыл деп ойлойм. Мугалимдер көйгөйлөрдү өздөрү билет жана алардын чечүү жолдорун алар өздөрү гана таба алат. Чогуу биргеликте ойлонуш керек. Сиз жогоруда айттыңыз го, Японияда билим берүү жогорку деңгээлде деп. Бирок Япониянын деле толтура көйгөйү бар. Японияда дагы бул жолду өткөнбүз. Ошон үчүн азыр деле бизде мугалимдер, директорлор абдан кыйналып иштеп жатышат. Эгерде директор же башка бир башчы келип алып,
мугалимдерге бул ишти аткаргыла деп буйрук бере берсе, алар аткарбайт. Андыктан кесиптештер биргеликте мындай кылып көрөлү, тигиндей кылып көрөлү деп бири-биринен үйрөнүп, биргеликте иштеши керек деп эсептейм. Бул системаны ишке ашыруу үчүн мугалимдер бири-биринин сабактарына катышып, кыска убакыт болсо дагы байкап туруусу керек. 45 мүнөт сабак болсо, 1-2 мүнөт болсо дагы башка сабакты кирип байкап, ал сабактын сапатын көтөрүүгө салым кошо берсе, жалпысынан бардык мугалимдер кызматташып, мамлекеттик деңгээлде сапат өзгөрөт. Кызматташуу абдан зарыл. Азыркы учурда Кыргызстан өнүгүп жаткан өлкө болгондуктан Япониядан үйрөнүп жатабыз. Бирок мен үчүн маанилүүсү бул Япониядан бир тараптуу эле үйрөнүү эмес, эки тараптуу мындай кызматташтык, бири-бирибизге үйрөткөнүбүз абдан маанилүү. Япониядагы азыркы учурда көптөгөн кыйынчылыктарга туш болууда. Ошондуктан ар бир өлкө өзүнүн күчтүү жактарын бири-бирине көрсөтүп, бөлүшүп, бул тажрыйба алмашуу деген нерсе өтө маанилүү деп ойлойм. Ооба, мен дагы Япония бул ишти мындай аткарып жатат, сиздер дагы ушундай кылышыңыздар керек деп айткым келбейт. Биз бири-бирибизден үйрөнүп, эң жакшы жолдорду биргелешип табышыбыз керек. Мен бул жолкусу кыска убакыт эле Кыргызстанга келдим. Бирок ошентсе да Япониядагы Кыргызстандан үйрөнө турган жакшы нерселер бар деп ойлойм. Чоң рахмат. Сөзүмдүн акырында сизди Кыргызстанга келип убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Сиз эртең бүрсү күнү Японияга кайтып кетесиз, бирок эмкиде качан Кыргызстанга келериңизди пландап атабыз. Ошондуктан сиз менен бирдикте Кыргызстан менен Япониянын билим берүү системаларын чогуу өнүктүрүүгө өзүмдүн салымымды да кошсом дейм. Мынакей Мороко Такаки-сан менен да интервьюбуз аяктады. Демек, биз эмнени билдик? Азыркы учурда дүйнө жүзүндө негизи эле билим берүү тармагында өнүккөн өлкө же болбосо өнүгүп келаткан өлкө же өнүкпөгөн өлкө деген деңгээлдер жок. Японияда дагы 15 эле жыл мурун реформалар пайда болуп, бүгүнкү күнгө чейин реформалар жүрүп атат. Кыргызстан дал ошол деңгээлде, бирок биз Япониянын педагогтору, Кыргызстандын педагогтору биригип, бири-бирибиздин тажрыйбабызды алмашып, Мороко-сан айткандай, үстүдөн келген эле бир туура жоопту издей бербей, кандай болду экен деген изденүү менен, изилдөө менен бири-бирибизден окуп билип алдыга жыла берсек болот экен деген нерсени билдик. Экинчиден, Мороко-сан аябай таң калыштуу нерсени айтып кетти. Япондор ар дайым эле ушу тартиптүү, пунктуалдуу, очередке турганды билет, мусорду чогултканды билет деген адам болуп төрөлүп чыккан эмес. Булар аны билим берүү системасына киргизип, балдар бири-бирине эрежелерди чыгарып, бири-бирин эрежеге үйрөтүп, өзүнчө бир коом курганды балдардын өзүнүн мындайча айтканда өзүнүн жоопкерчилигине жүктөп коюшкан. Ошол нерсе мага аябай кызыктуу болду. Демек, бул нерсени биз деле Кыргызстанда колдонсок болот, өркүндөтсөк болот, үйрөнсөк болот. Үчүнчүдөн, ошол Мороко-сан мынакей айтып атат, мен дагы кыргыздардан бир нерсе үйрөнгүм келет. Кыргыздарда сөзсүз япондор үйрөнчү нерсе бар. Демек, биз Япониядан гана үйрөнүү эмес, же болбосо Япониядан башка дүйнөдөгү башка өлкөлөрдөн үйрөнөлү деп эмес, Японияга дагы Кыргызстандын сонун нерселерин үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек экен деген нерсени бүгүн билдик. Ошон үчүн эмки көрсөтүүлөрдө Япониянын кайсы темаларына кызыгасыңар, Япония жөнүндө эмнени билгиңер келет деген нерсени бизге жазып койсоңор, биз мындан ары дагы Япония жөнүндө көп нерсени айтып беребиз. Сиздерге чоң рахмат.